Өзгөн районунун Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесиндеги коопсуз аймакка көчүрүлгөн эл менен президенттин Ош облусундагы карым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Шаматов Нурдин жолугушту. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. 22 март күнү саат 5 чамасында Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Жапалакташ айыл өкмөтүнүн Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер кыртышы активдешип, болжол менен 1 миллион куб метр көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөн райондук бөлүмү тарабынан 18 чатыр ошол эле аймактын коопсуз тилкесине орнотулган. Ошто жеңил унаа өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, 28 март күнү Кара Суу районундагы Фуркат айылында унаадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн бир өрт өчүрүүчү бөлүм тартылган. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаа толугу менен күйгөн, жабыркагандар жок. Өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Бүгүн 29 мартка карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 миллиард 906 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, суунун агып келиши секундасына 266 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 155 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжал пайдаланууга чакырат.